Да, что по возможному продлению режима чрезвычайного положения завтра будет заседание, и, скорее всего, решение будет принято о продлении до, как минимум, конца апреля. 2 минуттан сөз берсек, каршы болбосоңуздар, суроолорду берсе депутаттар. Бирок ошого чейин кыскача эле ким жооп бере алат? Мына сиз азыр айтып атасыз, койка жетиштүү деп. Мигранттар берип аткан маалыматтар боюнча чартерный рейстер төлөнүп, билеттер бардык авиакомпаниялар макулдугун берип жатат. Эгерде койка месталар 10 миңден ашык даяр болсо, эмне себептен жарандык авиация департаменти ошол бортторду кабыл алганга уруксатты бербей жатат аэропортко? Ушул суроого жооп бериңиздер, андан кийин суроого өтөлү. Жарандык авиация барбы? Барбы жарандык авиация? Рахмат, салам. Министерство транспорта мы поддерживаем со всеми министерствами, с агентствами гражданских авиаций прямую связь. Мы 19 марта 2020 года вышло распоряжение правительства Кыргызской Республики о приостановлении всех регулярных пассажирских рейсов, за исключением 3 регулярных рейсов. Это Москва, Бишкек, Москва. Один раз в неделю это авиакомпания Аэрофлот. Москва, Ош, Москва, авиакомпания Аэрофлот. И Новосибирск, Москва, Ош, это авиатрафик. И Новосибирск, Бишкек, авиакомпания Сибирь, S7. Тоже все по одному разу в неделю. Но после этого российскими авиационными властями были внесены, даже не авиационными властями, а правительством России были введены квоты на их аэропорты. Это на выполнение международных рейсов, это 500 человек на Шереметьево и по 200 человек в день региональные аэропорты. Когда мы пытались с Новосибирска в тот момент сделать, Новосибирск квоты нам не дал. А после этого российские авиационные власти полностью прекратили и регулярное, и чартерное сообщение на международных направлениях. И на сегодняшний день каждый рейс, обсуждение каждого рейса выполняется в ручном режиме. Тем не менее, с 20 марта по 31 марта в международный аэропорт Манас было выполнено 17 чартерных авиарейсов, перевезено 3727 пассажиров. И с 20 марта по 31 марта в международный аэропорт Ош было выполнено 11 чартерных авиарейсов и перевезено 2050 пассажиров. 6 апреля был осуществлен чартерный рейс авиакомпании «Уральские авиалинии» из Екатеринбурга. Прилетели 17 граждан Кыргызстана. И 10 апреля по маршруту Сеул-Бишкек-Сеул осуществлен чартерный рейс корейской авиакомпании T-Way Airlines по эвакуации граждан Южной Кореи. Жанат Саматович, давайте это время экономить. Ответьте четко на четкий вопрос. По представленной информации вице-премьер-министра, более 10 тысяч коек для обсервации правительство располагает сегодня. По достоверным информации, представленным мигрантами, чартерные рейсы с самолетами решены, оплачены. Никто не просит денег у правительства. В чем проблема? Почему наш аэропорт не может принять эти рейсы? Просто ответьте на этот вопрос конкретно. Я говорю, сейчас каждый рейс, обсуждение каждого рейса проходит в ручном режиме. Сейчас обсуждается рейс из Стамбула компания «Пегасус». Посольство договаривается о 2 авиарейсах. Прошлый рейс мы тоже прошел очень сложно. Были все договоренности с компанией «Пегасус», экипаж отказался компании лететь. И президент авиакомпании сказал, давайте конкретно. Даже если министр... По Новосибирску ответьте, S7 и Fly Dubai.
тышта канча кыргыз калды келе албай атат. Канчасын алып келе аласыңар, канчасын алып келбесиңер, ошол эле керек. Ошол эле керек. Эң көйгөлү мына Новосибирскиде эң көйгөлү болуп атпайбы? 140 адамыбыз канчадан бери келе албай атат. 300 киши. Кубатбек ай, сизге түсүнбесин бердим. 300 киши келе албай атат. По Новосибирску мы получили от российского агентства, от Росавиации, что рейс выполнен не будет. И в соответствии с этим было принято решение. Когда будет следующий рейс, проговариваем сейчас с ними. Берип койсоңуз, Искалдач, бир мүнөт. Мына кезек менен эле кетеличи, Каныкапач. Барыңыздар 2 мүнөттөн берели, анан бир жооп берсин. Жылдыз Аманбек, сизде сөз. Жаран барбы? Мына мен уже вопросту уже 3-чү жолу көтөрүп атам ушу трибунадан. Бир айдан ашайын деп калдым. Түркиянын Стамбул менен Анталия шаарында биздин бүгүн 400гө жетти жарандарыбыз. Онкологиялык оору менен баргандар бар, ошол ооруну багып баргандар бар, кандайдыр бир белгилүү белгисиз себептер менен баргандар бар. Мына алды мейманканаларда мындай тааныш тунушунукуңуз арты көчөдө жүрөт, керек болсо мына жазып атышат. Мен WhatsApp-ыма жазып атат. Алып ичкенге суубуз калбай калды дейт. Стамбулда абал катуу болуп кеткен, көчөгө да чыга албай атабыз дейт. Биз обсервацияга да макулбуз деп атат. 14 күн дейт. Ушу бөтөн жерде жаткача Кыргызстанда бир жок дегенде бир ажатканада болсо да жаталчы деп мындай жандары кейип атат. Ачык эле айтып калчы, жарандык авиация менен согуша берип, жаман да көрүнүп бүттүк. Чартердик рейс болобу? Стамбулдан Бишкекке канча болот баасы? Ошо жерде калган жарандар айтат, канча акча болсо да төлөйбүз деп атат. Мына тууган тушкандар акча чогултуп беребиз деп атат. Ушуга жооп берип койгочу. Бир айдан бери ушу Стамбулдагы Түркиянын Анталия менен Анкарадагы элдердин абалын айта берип, так жооп жок. Бири-бириңерге мындай футбол топтой эле тебип атасыздар. Конкретный суроо. Турциядан чартердик рейс болобу? 400 адамдын тизмеси консулствода да бар, Тышкы иштер министрлигинде да бар, штабта дагы бар. Ким жооп берет? Ушуну айтсаңыздар. Стамбул боюнча азыр сүйлөшүүлөр болуп Жок, атат. биз сүйлөшпөдүкпү. Бүт вопросторду берип бүткөндөн бир жооп бересиздер деп. Жылдыз Аманбек, Түркия болсо айтып атыптыр, биз даярбыз деп атат. Силердин жарандык авиацияңар кабыл албайт деп атат. Кимиңерге ишенет? Сиздер аяктыга шылтап атасыңар, балар биякта айтып атат. Жарандар болсо обсервацияга жаталы деп атат. Ушинтип биз болсо мына Кыргызстанда жатып алып күйүп атабыз. Тура аларды түшүнүш керек да, бөтөн эрде мусафир болуп, жалдырап, ичерге суусу жок калды. Жана онкологиялык больной сүйлөгөн кыздын видеосун деле көргөзөлүчү мына. Уже 3-чү эме алмаштырдык деп атат. Апамды жетелеп көчөдө жүрөм деп атат. Рахмат. Рахмат. Кийинки сөз Төрөбай Закировичте. Рахмат. Кубатбек Алчевич, ушул боюнча конкретно бир чара көрбөсөңүздөр болбойт. Канча мамлекетте канча жаран экен сиздер билесиздер да. 4000 киши дедиңиздерби? 4000 киши. 4371 адам. Кайрылгандар официально. Ал сиздерге арыз менен кайрылбагандардын да саны бар да. Ошон үчүн буну чечиш керек. Эгерде Россиянын авиакомпаниялары эгерде самолет бере албай турган болсо, бизде авиатрафик, анан кийин бизди тез жет деген компаниялар бар да, Кубатбек Алчевич. Биз ошону сүйлөштүрүп алып келбесек болбойт го. Бул биринчиден, экинчиден бул Түркия, Россия мамлекетиндеги биздин жарандар. Анан мына Солилескиде Казакстан менен Россиянын чек арасында турган балдар бар да. Аларды кандай кылабыз? Алар жөнүндө конкретный бир так ошол боюнча да айтып койсоңуздар. Эгерде биз өткөрө албай турган болсок, кандай жардам көрсөтө алабыз? Же болбосо жардам көрсөтүүгө даяр биздин жигиттер бар. Кандай проблемалар так экенин алар мындай билбей айтат да. Бизге кече түндө ушул өтө мындай катуу кайрылышып атат. Кече эле мына Түркиядан балдар анча-мынча биздин бул жакта жигиттер жардам берип атты, тамак ашына, башкасына. Бирок ал жерде келүүнү же кете аларын, кете албашын, кайсы күнү самолет болорун тактап биле албай атат да. Бул күтүү деген өтө жаман экен. Ошондуктан так эле айтып койсоңуздар. Же үмүтүн үзбөш керек, жок алып келе албайбыз деп. Бирок алып келгенге толук мүмкүнчүлүк бар экен. Анан кийин кээ бир мындай груз жүк ташыган чартыны рейстер менен деле келсе мүмкүнчүлүктөрү барлар бар экен да.
алар компаниялар өздөрү макулдук берип атат, бул жактан уруксат бериш керек деп атат да. Ошондуктан мына чартерный рейсти койсоңуздар адамдарга, сөзсүз. Ошо Пегас компаниясы алып келип берем деп атат. Өздөрү ошолорго мүмкүнчүлүк түзүп берели. Буну тез аранын ичинде чечиш керек. Тез аранын ичинде. Рахмат. Рахмат. Кийинки сөз Канай Капашевичте. Урматтуу өкмөт, 30 жылда Кумтөр Кыргызстанга 5 миллиард доллар жардам берди. Бирок 30 жылда Кыргызстандын мигранттары Кыргызстанга 60 миллиард доллар жардам берди. Кумтөрдөн 12 эсе көп. Булар биринчи жолу бизден жардам сурап атат. Бул мусулмандын парзы сыяктуу. Кыргыздык парзыбызды аткарбайлыбы? Ошол жакта тоо талаада калган кыргыздарды алып келбейлиби? Биринчи. Алып келе албасак, ошол жакта жергиликтүү биздин дипломатиялык миссиянын өкүлчүлүктөр жардам бербейлиби? Үчүнчү, биздин дипломатиялык миссия, элчилик жок болсо, ошол өлкөнүн врачтары менен жардам бербейлиби? Мен ойлойм, кыргыз эли туура түшөнөт го деп. Кыргызстанда ашкере киреше алган 4 ишкана бар. Бул Кумтөр жетегүстөгү. Бул Алтынкен кеминдеги. Бул Чаарат Алаукадагы. Бул жер үй таластөгү. Ушул 4 ишкананын кирешесин эсебинен чет жакта ээн талаада калган кыргыздарды же буяка алып келишибиз керек. Же алып келе албасак, ошол жерде алып жардам беришибиз керек. Бул улуттук керес, бул улуттук парз. Эгерде ошону аткара албасак, ананда биз улуттук парламент, улуттук өкмөт катары кызмат өтөп атканыбыз бул эч нерсеге арзабайт. Булар акыркы 30 жылда бизден биринчи жолу жардам туруп атат. Ушуга урматтуу Кунадович, Куатбек Алчевич, чоң көңүл бурсаңыз, бул улуттук намыстын иши. Буларга сиздердин бюджеттин кереги жок. Булар Кыргызстандын эсебинен ашкере байып аткан 4 алтын келге бөлүштүрүп койсоңуз, бул тыйынга да арзабайт. Ушул биздин тапшырма. Рахмат. Кийинки сөз Руслан Айтбаевичте. Рахмат. Куатбек Алчевич, мен азыркы урматтуу депутаттарыбыздын кеңешине кошулупчу Тышкы иштер министрлигине кайрылат элем. Урматтуу министрдин орун басары, элчиликтерди толук кандуу колдонуңуздар. Азыркы жана 4,5 миң Кыргызстанга алып келе албай аткан мигранттардын маселеси саясатташып кетти. Саясатташып атат. Азыркы депутаттарыбыз айткандай, алардын Кыргызстанга кошкон экономикасына кошкон салымын, анын бардыгын айтпай эле коеюн, ал 60 миллиардтан ашык ушул жылдары бизге инвестиция кылды деп атат. Бирок маселенин өзү Куатбек Алчевич, жөн жерде саясатташтырып атпайсыздарбы? Азыр кайсыл жерде мигранттарыбыз болбосун, мына интернетте толуп жүрөт. Президентке түздөн түз кайрылууларын жасап атышат. Биздин депутаттарга, айрым депутаттарга аты жөнүн айтып, комитеттердин төрагасы, фракциянын лидерлери, партия лидерлерине бардыгына кайрылып атат. Куатбек Алчевич, азыр мына транспорт министри айтып атат. Сөзүндө азыр орусча сүйлөп айтып кетпедиби? Өкмөттүн токтому бар дейт. Азыр айтпады мына транспорт министри, өкмөттүн токтому бар, биздин аэропорт жабык деп. Адан кийин жанагы вручную деп ОЗЕКи макулдашып атабыз бардык жерде деп айтып кетти. Мен аны түшүнгөн жокмун. ОЗЕКи макулдашуу эмне экенин. Эми элчиликтер бар да, элчиликтер жабылган жок да, урматтуу министрдин орун басары. Азыр элчиликтердин эки эле маселеси болуп турду ал жердечи. Бул биздин жарандардын укугун коргоо, аларды колдон келишинче алып келүү, Кыргызстанга бардыгын алып келүү. 4,5 миңби? 4,5 миңден кийин адан кийин дагы чыгат, көрөсүңөр. Дагы чыгат. Мен аны түшүнүп атам эмне жөнүндө маселе болуп атканын. Бирок алардын баарын алып келиш керек. Эгер өзүбүздүн авиакомпаниялары болбосо, ошол жердеги элчиликтерибиз, ардактуу консулдарыбыз бар. Алардын бардыгы биригип акча тапса болот, ошол жерде ишкерлерден, Кыргызстан менен иштеп аткан инвесторлор бар. Куатбек Алчевич, сиздердин маселеңиздер чек араны гана ачып, аларды жакшы тозуп алып, жакшы обсервацияга киргизип, дарылдап бергиле, текшерип бергиле. Болгон эле ошол да. Акча бар да. Акча бар болсо, жана Дубай флай болсо алып келип беребиз деп атса, алар болсо президентке, депутаттарга кайрылып атса, маселени эмне үчүн эле саясатташтырып атабыз болбогон жерденчи? Куатбек Алчевич,
Муну тез аранын ичинде чечиш керек. Бул маселе азыр бир чоң силкинүүгө алып келет, чоң проблема алып келет. Ансыз да проблема көп өкмөттүккө. Азыр депутаттар башкалар сын пикирлерди айтпай отурабыз. Азыр өзгөчө ынтымак келип биримдик менен мына апаттан чыгып алалы деп. Бирок биринчи маселе ушу мигранттардан чыгат азыр чоң. Себеби дегенде болбогон жерден жаткан жарандарды устап келбей атабыз. Акча кереги жок, самолет кереги жок. Болгон алып келип тозуп алып, жакшы обсервация кылыш керек экен. Маселе ошол эле болуп атат. Эгерде инкубационный периодун күтүп атсаңыздар, ошол жакта 2 жума бүтсүн, ошол жактан обсервация бүтсүн деп 20 күндөн ашып кетти да көбүнүкү. Карап коюңуздар, Куатбек Айылчевич. Рахмат. Рахмат. Кийинки сөз суроо берүүчү Максат Эсеновичте. Куатбек Айылчевич, өкмөт өткөндө эле айтпадыңарбы? Келбей кое тургула, алып келгенге шартыбыз жок, келе албайсыңар деп. Азыр болсо министр транспортко түртүп коюп атасыз. Сиз ачык айтсаңыз, биздин аэропорт ачыкпы? Алып келе алабызбы? Аяктан самолет чыгып калса, бул жерге конгонго уруксат, ушуну айтып коюңузчу. Же болбосо жабык жок, келе албайт деп айтыңыз. Сиз кайсы маселе жөнүндө айтып атасыз? Алып келе албайбыз деп айттыңыз го деп. Мен айткан жокмун антип. Жок, өкмөттөн Ким айтты алып келе албайбыз деп? өткөндө ошол жакта туруп турсун деп конференция болуп атканда. Андай сөз болгон жок. Давайте мындай неме сүйлөйлү. Азыр эми мону болот да, өкмөт каалабаган сыяктуу болот да. Биз шартты түшүндүрүп атабыз. Бардык мамлекеттерде аба мейкиндиги жабык. Расписание боюнча учкан самолеттер учпайт. Чартердер учуп атат. Чартерди сүйлөшүүгө жараша учурууга мүмкүнчүлүк болуп Куат атат. Айылчевич, биз сүйлөшкөн эме менен кетеличи. Келсе кондура аласыңарбы? Ушуну эле айтып койгулачы. Министр транспорттагы ким келсе кондура аласыңар? Ооба, кондурабыз. Сүйлөшүүлөр болуп атат. Ар бир эме менен сүйлөшүүлөр болуп атат. Экинчиси, мен айта кетейин дегеним, мына МИД ойлонуп көрсөңөр, мына студенттер жазып атышат. Студенттердин ата-энелери жазып атышат бул жакта. Ошол жактагы Европадагы, Америкадагы балдарыбызга азыр акча которуулар болбой калды. Элчиликтерден кандайдыр бир жардамдар болобу ошол балдарыбызга? Же болбосо бул жака учуп келүүгө мүмкүнчүлүк бере аласыңарбы деп атышат да. Ушул суроого да жооп берип койсоңор анан. Анткен себеби биздин чет мамлекеттерде окуган студенттерибиз абдан көп экен. Азыр бүт бардыгы тең мында дистанционный окууга кетишиптир. Анан алар же бул жака келе албай, же болбосо ал жакта жүрө албай кыйналып атышат да. Анан ошон үчүн сиздер мындай кандай жардам бере аласыздар, ушул боюнча дагы айтып койсоңор. Рахмат. Рахмат. Урматтуу депутаттар, жазылгандардын бардыгы суроо берип бүттү. Менде кыскача эле суроо. Куат Айылчевич, Жанат мырза, абстрактно эмес, так жооп берип коюңуздарчы. Не надо на Росавиацию ссылаться или что? Конкретно айтыңыз мына. Новосибирскидеги жаткан биздин мына канча бир ай болоюн деп калды азыр. Алар айтып жатат, S7 менен Сибирский авиалиния менен бардык эмелер чыгымдары төлөнүп, борт даяр, Кыргызстандын аэропорту кабыл албай атат деп атат. Ушул боюнча так, бул чындык же жалган деп так жооп бериңиз, Жанат мырза. Кечеки мына Дубайдын эмелерин көрдүңүздөр да. Fly Dubai менен чартерный рейсти төлөдүк дейт, бардыгы төлөнгөн, даяр дейт учканы хоть бүгүн. Ошол рейсти кабыл ала аласыңарбы, ала албайсыңарбы? Москвада, Шереметьевода жаткан 3 нерсеге так жооп бериңиз, анан жалпы маалыматты кийин бересиз. Тышкы иштер министринин орун басары жооп берсин. Наталья Владимировна, сөз. До ответа вашего я тоже хочу вопросы задать, позвольте, потому что вчера, помимо того, что постоянно ко всем депутатам обращаются мигранты, мы поднимаем вопросы, да, наших граждан за рубежом, вчера я провела видеобеседы, видеоэфиры с 6 странами, с нашими мигрантами, да, посмотрела в глаза нашим гражданам, которые вот адресовали, в том числе вот через меня, вопросы, очень точные конкретные вопросы к правительству. Большинство из них уже уважаемые коллеги задали, но я еще хочу
уточнить некоторые моменты. Вот по Новосибирску действительно сложная, тяжелая ситуация. Вот поступило письмо, 160 граждан находятся. Вчера во время видеосвязи действительно очень тяжелая ситуация. Сами люди уже плачут, денежные средства заканчиваются и так далее. Определенная помощь со стороны, значит, диаспор прежде всего, со стороны наших же соотечественников, организаций была оказана. Какая-то помощь со стороны Министерства иностранных дел, посольств тоже оказывается по размещению в хостелах, значит, по питанию. Но в основном это вот такие добровольные какие-то пожертвования, и у людей они уже все заканчиваются. Люди, ресурсы, даже те, которые у них были, рассчитывали до окончания режима ЧП, то есть до 15-го, до завтрашнего дня. После этого картина абсолютно непонятна нашим гражданам, на что они могут рассчитывать. По Новосибирску, вот в письме, которое, значит, направили наши соотечественники, они говорят, что вице-премьер Буронов публично пообещал, что нас вывезут в Бишкек рейсом, запланированным на 11 апреля. До этого компания Seven, значит, планировала рейсы 21, 27 марта, потом 1, 2 апреля, 6 и конечный был вариант 11. Каждый раз люди приходят в аэропорт, каждый раз точной информации со стороны наших государственных органов люди не получают, проживают в сложных условиях. Поэтому здесь абсолютно непонятно, почему такую позицию халатную, на мой взгляд, занимает правительство. Какая работа проводится? Если она проводится, то это явно недостаточная работа. Есть люди больные, беременные женщины, действительно есть уже люди после операции и так далее, в пожилом возрасте, требуется помощь. Что касается, значит, непосредственно наших граждан, которые находятся в том числе в Казахстане, вчера я с Усть-Илецком переговорила. Пока им оказывают помощь, кто может, местная мечеть кормит, местные соотечественники наши же за рубежом, местные организации оказывают помощь. Врачи Казахстана анализы на коронавирус берут, то есть какая-то такая помощь оказывается, но большинство людей снимают квартиры, кто-то спит прямо в машинах. Есть женщины, дети среди этих граждан. И они тоже не могут получить точную информацию, на что им рассчитывать. Или государство сможет помочь финансово обеспечить подушку безопасности, если границы будут закрыты. Какой период времени это будет обеспечено? Сколько средств понадобится? Ведь правительство должно дать точную картину. Либо люди должны знать, что такого-то числа они должны быть готовы. Будет предоставлен транспорт, коридоры, людей привезут. Но других вариантов нет. Если мы обязаны привести граждан, если такая возможность есть, обсервации есть и так далее, да, то, значит, мы должны сказать, если по каким-то причинам, и вы их должны назвать, правительство, сейчас нас смотрят иммигранты, наши граждане, соотечественники за рубежом и ждут конкретных ответов по каждой стране. Если есть какие-то причины, по которым нет возможности привести, тогда дайте точный ответ. Какая помощь будет от государства оказана? Далее в Турции граждане находятся точно так же. Сейчас в Турции идет развитие, значит, эпидемии быстрыми темпами. Люди переживают, есть высокий риск заражения. Какая помощь будет оказана? Чартерные рейсы. Почему нельзя организовать? Из Таиланда наши граждане, которые там находятся, значит, они сообщили о том, что Республика Казахстан организует рейс, забирает в том числе своих граждан, в том числе граждан Кыргызстана, и привозит в Усть-Каменогорск, в Казахстане. Какое-то время они должны там находиться 2 дня в обсервации, по их словам, но затем им нужно точно дать ответ из Усть-Каменогорска до Бишкека, будет ли им обеспечен транспорт. Люди сами купили билеты, они оплачивают, они не ждут оплату авиабилетов от государства. Но тем не менее, есть ли коридор? Что проводит правительство? Какую работу по обеспечению коридора, транспорта, по договоренности для этих людей, которые вот уже даже вопрос Казахстан решил по авиасообщению, по тому, чтобы наших граждан забрать из этих стран. Я не говорю уже про тяжелую ситуацию наших мигрантов, которые находятся в Москве. Вы все прекрасно знаете, и коллеги поднимают этот вопрос. Люди ночуют в аэропорту, да, и в очень сложной ситуации. Опять же, наши соотечественники, наши диаспоры помогают, выделяют денежные средства, питание и так далее, но деньги уже на исходе. Что будет предпринято? Какие переговоры с Российской Федерацией проводятся, что будет предпринято непосредственно по обеспечению вывоза граждан или обеспечению финансовой подушкой определенной на местах. Вот это общие, скажем, обобщенные вопросы, очень много заявлений, со всеми вчера лично
по видеообращению удалось переговорить. И эти вопросы адресуются сейчас вот МИДу прежде всего и правительству. Рахмат, ақырғы сөз Талабек Айтмаматовичтен. Рахмат. Қысқаша мүмкіншілік болса. Исағат баш. Мен қайталаған қажеті жоқ. Мен де алдыңғыларды қолдап кетем. Мына азыркы біз сыртта қалған мигранттар бойынша мына министр транспорт айтып кетті, квоталар бар. Ес алқағында қызматташтық бар мемлекеттің арасында. Мұны атайын өзгөчө абалдарда алып кетсе мүмкіншілік бар. Ертең мына палатада жиын болады. Ушул маселеге даяр болуп туруңуздар. Бардык депутаттар ушул маселени көтөрүшөт. Ошон үчүн буну тез арада чечкенге аракет кылсаңыздар, бүгүн эле чечип калышыңар мүмкүн экен. Ал жактан бардыгы макул болуп атат, бардык шарттар чечилген. Бир гана биздин кабыл алуубуз болуп атат да. Ушул маселени жакшылап көзөмөлдөп, эртеңкиге ушулга жооп болсо жакшы болот эле да. Рахмат. Рахмат чоң, урматтуу Тышкы иштер министрлиги. Чоң сураныч, ашыкча сөздөрдү колдонбостон токетер жерин так кыскача эле жооп берсеңиздер. Сөз сиздерде. Рахмат. Максат Сенович. Куатбек Айтчевич, мына конкретно 5 күн бұрын айтқан МИДтин замынын сөзі турат. Алып кете албайбыз деп. Мына азыр экинчиси турат. Турциядан баары даяр турат, разрешениени күтүп атабыз, өкмөттүкүн деп атырат. Сиз келип алып кайра мага наяз берип атасыз бул жерден. Өзүңөр конкретно жооп берип койбойсуңарбы? Ачыгын айтып эле. Мына азыр Тышкы иштер министрлигине сөздү бердик. Сөз сизде. Рахмат, урматтуу депутаттар. Вот, уважаемая Наталья Владимировна, по Новосибирску я хотел бы проинформировать о том, что нами, Министерством иностранных дел, проведены переговоры с международными организациями, в частности с МОМ, Международная организация по миграции, которая выделила финансовую помощь по размещению и питанию наших граждан. Давайте без лишней информации. Мы все об этом, вся страна знает. Что мешает для принятия борта S7 на сегодняшний день? Ну, для Они принятия... ссылаются, S7 говорит, что наш аэропорт не дает зеленый свет. Где правда, где ложь? Ошону эле айтып коюңуздар да. Сөздү көп айтпастан. Билебиз да, азыр кайерде жаткандарын алар. По линии Министерства иностранных дел мы ведем переговоры с иностранными государствами о том, чтобы были осуществлены рейсы к нам, чтобы забрать наших граждан в Кыргызстан. Здесь... То, что вы ведете, всем понятно. Вы давайте конкретики по Новосибирску. Для авиакомпании S7 открыт наш аэропорт или закрыт? По Fly Dubai, по Аэрофлоту, по Москве. Ошентип сүйлөшпөдүкпү? Так, эми баягы жалпы маалыматтын кереги жок, убактыбыз деле жок. Саат 4 болуп атат. Дагы 3 маселебиз бар күн тартыбында. Новосибирск, Москва, Дубай боюнча эң көйгөйлүү болуп аткан азыр. Анан калган боюнча да анан бересиздер. Аэропорт ачыкпы, жабыкпы? Ошону эле так бериңиздер. Мы сейчас ведем переговоры по Новосибирску. В России сейчас воздушное пространство закрыто на все регулярные и чартерные рейсы. То есть у них до этого были квоты отменены, сейчас воздушное пространство закрыто. Мы ведем переговоры по Новосибирску. Как только будут договоренности с авиакомпанией S7, мы проинформируем, они проинформируют граждан, у которых на руках есть билеты, и рейс осуществим. С какого момента закрылось российское воздушное пространство? С какого числа? С 27 марта. Урматтуу өкмөт өкүлдөрү, бардык депутаттар суроолор берилди дейм, жазып алдыңыздар да. Убакытты кетирбей так жооп бере бериңиздер эми. Кийинкисин айтыңыздар, Fly Dubai боюнча. Демек, анда эмнеге андан кийин так айтпайсыздарбы анда? Эмнеге алар күндө келет, кайра кетет анда? Убактысын, каражаттарын кетирип. Анда эч керек да, могу число күнү, эртең келбеңиздер. Бизде күнөө жок, мынакей. Мы постоянно информируем и наше посольство, генконсула, авиакомпанию, чтобы они предупреждали пассажиров, что не надо приезжать в аэропорт. Уже все знают, мы напрямую работаем уже и с посольствами, и с консулами, и с авиакомпаниями о том, чтобы они не информировали, что мы дополнительно проинформируем, когда будет точно осуществлен рейс.
Қане Қапаш. Мысалыш, бұл бүгінгі өзекті мәселеде өкмөт 3 жооптун бирөөнү беришиңер керек. Биринчи, урматтуу мигранттар, биз силерди алып келе алабыз. Экинчи, урматтуу мигранттар, силерди алып келе албайбыз, бирок жол каражатыңарды төлөп беребиз. Үчүнчү, урматтуу мигранттар, кечирип койгула, эмне болсоңор ошого урула, силерди алып келе албайсыздар. Бөлөк төртүнчү жооп жок. Үчөөнүн бирөөнү тандаңыздар. Биз аларды жөн жерден үмүт кылбайлы да. Алар биздин мекендеш, кандаш, тууган катары үмүт кылып атат да. Алар бизге 30 жылда биринчи осорон турат. Айланайындар, акчасын төлөп берели. Кыргызстан жерине баралы, ошонун суусун ичели, демин алалы деп. Биринчи, ооба. Экинчи, жок, акчасын төлөп беребиз. Үчүнчү, эмне болсоңор ошого урула деп. Үчөөнүн бирөөнү жооп бергиле, все. Мен мындайды кошумчалайт элем да, Жанат мырза. Сиз айтып атасыз, Кубат Алчевич, мындайда бир нерсени азыр мына Жанат мырза айтып атпайбы? Россия аба майданы жабык депчи. Анда айтыш керек да. Ошол видео обращение кылып аткан мигрант жалган айтып атат. Андай эмес, мынандай жабык. Мына кечеки Дубай боюнча ал айтып атат. Эгерде жабык болсо Казакстан күнүнө 2 рейс кылып алып чыгып кетпейт эле да. Айтып атат, кече күнү Казакстандын 2 рейси алып чыгып кетти деп атат. Бир да казак жараны калган жок деп атат Дубайда. Бул чындыкпы же жалганбы? Биз расмий булактардан билгибиз келип атат да маалыматты. Жанат мырза, жооп берсеңиз. Казакстандын алып кетип атканы боюнча маалымат жок бизде. Мүмкүн Тышкы иштер министринин орун басары айтар. Жок, эми транспорт министрлигинде ДГАда болуш керек да ал маалымат. Эгерде күн түн иштеп аткан болсо бул багытта. Эми же иштебейт депутаттар, мындай да. Мен дагы бир жолу айтайын, мына ар кандай социалдык сеттеги маселелерден бери могул жерге чыгып азыр айтып атабыз. Борону пообещал, 11-го вывести деп атат. 11-го вывести я никого не обещал. Брифинг болгон, суроо болду. Биздин мамлекеттин жарандары барса кабыл аласыңар деп. Кабыл алабыз. Мамлекет эч кимди сыртта калтырбайт, бардын аракет кылат деп айттым мен. Мен уташып этип коеюн, себеби могулар соцсетте жүргөн маселелер да. Бул биринчиси. Экинчиси, туура ошондой маселени биз иштеп атабыз. Каныбек Капашевич, биз эми өзүбүздүн позициябызды айтып атабыз. Өкмөт иштебей коюп, такыр жок деп айтканыбыз жок, айтпайбыз да жок деп. Биз бардык чараны колдонолу деп атабыз. Алып келели деп атабыз. 11-инде Новосибирскден рейсти коюлган болчу. Мен азыр причинасын билбейт экенмин. Мен жана Искак Айтбаевичке айттым, бул маселемен мен заниматься этпеген үчүн мен чакырылган эмес. Мен азыр отурам сиздер менен ушул жерде. Бул маселе боюнча. Анан кийин же буну айт деп азыр зордобоңуздар. Эртең да палатага чыгат экен маселе. Биз бүгүн да иштеп көрөлү. Эмне болот экенин көрөлү. Анан кийин мондай да маселе. Абанын баары жабык, биздики да жабык, билесиздер. Биз даже ички рейстердин баарын абаны жапканбыз. Анан могул чартердин рейстерди Министерство транспорта, МИД баары чогулуп алып туруп, башка мамлекеттерден иштейт. Авиакомпанияны түшүнүп турам, ал акча табыш керек. Да, алып барып таштайм дейт. Бирок анын мамлекеттик авиавластары бар да, ошолордон да маселе болуп калып атат кээде. Бир рейсти баягында отмена болуп калды, макул болуп келип туруп аягына келгенде авиакомпания отказ берип койду, летчиктер учпайбыз, барбайбыз дегенде. Ушуга окшогон маселелер чыгып калып атат. Бирок бардык тарабынан мына министрликтерге тапшырмалар берилген. Мен жана айткандай эле иштеп атабыз. Эми Усть-Каменогорск боюнча автобус кетти кече күнү ал жака алып келгенге. Маселе жок, ал жерден алып келип алабыз. Возможность болсо эле сразу барып туруп ошол ишти биз да бүтүрүп коелу деген аракеттин үстүнө иштеп атабыз. Ама Илецкий боюнча бул боюнча маселе оор. Биз айтканбыз аларга, бирок алар кетпей отурушат болбой эле. Биринчи ошондой чогулгандарды дагы билесиздер, ага чейинки алар кайра кетишип Россияга барып өздөрүнүн мамлекатын кылып атышат. Бул жердегилерди Казакстан өткөргөнгө категорически бул жерде каршы болушкан. Казакстандын бийлиги. Ошондуктан аларды наземный транспорт менен алып келгенге мүмкүнчүлүк жок. Бүгүнкү күндөгү маалымат ошондой да алар боюнча. Бирок дагы эле болсо жанагы биз дагы үмүт кылып атабыз да, тез арада ичинде бүтүп калат деп. Мүмкүн ошого жараша маселе оңуна чечилип калабы деген маселе бар. Туура спонсорлор чыгып атат, башка адамдардын жардамы менен, же болбосо мамлекет өзүнүн жанагы элчиликтеги каражаттары менен кээ бир жерлерде сиздер айтып аткан тамак ашын уюштурганга, хостел таап берип ошолорду жайгаштырганга, мүмкүн кээ бир жерде условиясы абдан начар болуп аткандыр. Ошондой иштерди жүргүзүп атат.
посольстволар. Мындай маалыматтар бар. Ана эми азыр бүгүн эле ушунун баарына так жооп берип кой деп такаганыңыздар менен эчтесе чыкпайт. Мен силерге ачыгын айтайын. Бүгүн да иштесин балдар. Эртең келгенде бир мүмкүн маалыматтар менен келгенге аракет кылалы. Себеби иш токтобой жүрүп атат. Мына микрофондон пайдаланып айтып коеюн, бирөөнү сыртта калтырып коюп, көгүл коелу деген эч кимдин ниети жок. Жана башында туура айттыңыздар, бул жерде жалаң ушул маселенин үстүнө күйүп пышып отурган депутаттар, ошондой эле мына кызматкерлер отурат деп ойлоймун. Биз дагы аракетти кылып атабыз. Азыр дагы консультация кылалы. Биз кошуна мамлекеттерге, ошол кайсы мамлекетте биздин жараныбыз болсо, ошолорду алып келүү боюнча дагы иштерди жүргүзөлү. Штаб деме жок, курулуш сутуштуу иштеп атат. Керектүү маселе болсо түнү калып иштеп атат. Ошондуктан бүгүн иштесин балдар, мына МИДке тапшырма берели. Эртең келип анан кийин дагы бир ушундай сиздер айткан суроолорго жооп бергенге мүмкүнчүлүк болор. Урматтуу депутаттар, урматтуу Кубатбек Алишевич, менде мындай сунушта, эгерде Кубат Алишевич сиз бул маселе менен алектенбеген болсоңуз, тийиштүү жетекчилер бар да бул жерде. Биз бир эле нерсени сурап атабыз. Бизге ашыкча маалымат убактыбыз дагы жок, каалообуз дагы жок ашыкча маалымат тукканга. Туура болот эле эгерде азыр тийиштүү жетекчилер, транспорт министрлигиби же тышкы иштер министрлиги кыскача так эле айтып койсо, бизде 10 миңден ашык койка обсервация биз кабыл алганга даярбыз. Биздин аэропортубуз ачык. Болгону мына по странам ар бир өлкө боюнча. Билип алыңыздар, биз үчүн силерди чыгаруш үчүн Дубайдын аэропорту жабык. Биз кабыл алганга даярбыз, бирок Дубайдын аэропорту жабык. Расмий түрдө ошону айтыңыздар анда. Новосибирсктин аэропорту жабык, Москваныкы жабык, Таиландтыкы ар бир өлкө боюнча угузуп коюңуздар. Бүттүк маселе чечилет. Көп сөздүн кереги жок да. Анда ошол жердеги биздин мекендештерибиз дагы билсин да. Анда биз айтышыбыз керек, ошол соцсеттерде таркатып аткан адамдар демек жалган айтып атат. Мынакей биз расмий өкмөткө ишенебиз да. Сиз мына азыр сөзүңүздө айтып кеттиңиз, ар кайсы тиги мындай соц тармактарга ишене бербеш керек деп. Макул, биз сиздерге ишенели. Анда сиздер ачык айтыңыздар да. Биздин аэропорт ачык, ошо Дубайдыкы жабык деп анда расмий айтып коюңуздар. Биз да ошентип жооп берели анда бизге чалып аткан адамдарга. Кезек менен берейин. Кыскача эле. Кыскача. Кубатбек Алишевич, урматтуу транспорт министри, урматтуу тышкы иштер министрлиги, ачык айталы, тышкы иштер министрлиги азыр ачык айта албай жатат. Себеби дегенде алар бул маселени чечпейт. Ошондуктан алар айтып атышат, элчиликтер иштеп атат, башкы консулдуктар иштеп атат, деп эле сиз жакты кылчактап карап атат. Мисалы Турция боюнча, мына мен азыр кабар алдым, Турция боюнча элчилик дагы башкы консулдук дагы Пегасус менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзгөн экен, сүйлөшүп бүткөн экен. Пегасус 2 рейс чартер көтөргөнгө дайын. Кыргызстандан транспорт министрлигинен же өкмөттөн уруксатты качан учалы деген уруксатты күтүп атабыз деп берип атышат. Аны эми Нурлан Абдрахманович, аны ачык айтпайсызбы, аны эмне кылчактап атасыз? Ачык айтып койбойсузбу? Бул жерде эми депутаттар отурбайбы? Элчилик иштеп бүтүп койгон экен ал маселени. 2 рейс Пегасус дайын дейт. 400 киши күтүп атат, күнүгө список жаңыланып атат дейт Турцияда. Анан бул вопрос боюнча Болот Сапарбаевич, вот миграция министри отурат. Сиз менен тышкы иштер министрлиги жазылганда, сиз унчукпайсызбы Болот Сапарбаевич? Мигранттар эмне болуп атат? Өзүңүздүн оюңузду айтпайсызбы? Рахмат. Кане Капаш, кыскача. Каташ, бул боюнча комитетке бардым эле 10 күн мурун. Жана сол элестикедеги кыргыздар боюнча. Биринчи партиясы кайра үйлөрүнө кетти. Экинчи партиясы шаарда калды. Үчүнчү партиясын катын иске тапшырдым. Биринчи колубуздан келбесе айтпайлы, колубуздан келбейт, урматтуу мекендештер кечирип койгула деп. Экинчи ошол жакта Екатеринбургда элчи бар да. Ошол барып жардам берсин. Үчүнчү такыр болбойлубу? Сиздерге фондко түшкөн акча бар да, ошолордон тамак ашын күнүмдүк мейман карасы камсыз кылбайлыбы? Бу жакта адамгерчилик керек болуп атат. Алар да түшүнөт. Бул маселени Россия уруксат бербеген чечилбесин бизден жакшы түшүнөт. Бирок ошолор көңүл буруп койбойлубу? Булар жаны күйгөнүнөн, жаны кашайгандан бизге кайрылып атат. Кубатбек Алишевич. Мен сизге Новосибирск боюнча 3-чү жолу кайрылып атат. Кане Капаш, консулстводон алар менен байланышып бардып, азыр айтсын, эгер бизге келген маалымат боюнча ошондой айтып атам. Анан мен азыр сизге ачык эле айттым бул боюнча. Илецкидегилерди наземный транспорт менен алып кетүүгө бүгүнкү күндө мүмкүнчүлүк жок деп.
Каныбек Апаш, себеби эмнеде экенин дагы айттым мен. Казакстан такыр уруксат берген жок. Өзүңүз айткандай биринчи партиясы аны укту, кетти, экинчи партиясы шаарда да атат, үчүнчү партиядагылар ошол жерде турушат дагы эле. Ооба, катталдык. Мен мына сиз суранышыңыз боюнча мен бул маселеге мен негизинен жана айткандай негизи заниматься эткен жок элем. Ушул сиздин катыңыздын негизинде мен просто мына информация бар үчүн айтып атамын. Билем, что ошондой маселе болгонун. Бир нече переговорлор болду. Бүгүнкү күндө дагы жүрүп атат. Бирок такыр эле биз ошо менен болду, силерди өткөрбөйт экен деп токтотуп, ишти токтотуп койгон эч ким жок. Бардык кайсы жактан кайсы биздин мигранттардын проблемасы болуп атса, ошолорго жардам берүү иштерин тынбай эле жүргүзүп атат. МИД, тиешелүү башка отделдер менен кошочу. Анан кийин азыр эми силер келип эле могул жерде моуну чече кой дегениңерди токтотуп турсаңыздар деп суранып атам мен. Ошон үчүн бир эртеңки күнгө чейин мына силердин сурооңуздарды, талабыңыздарды баарын алдык. Эртеңки күнгө чейин уруксат бериңиздер, бүгүн түнү менен иштейли. Бир эле нерсени айтып койсоңор. Биздин аэропорт ачыкпы? Тоз келип любой самолет консо. Эгерде кайсыл жактан самолет, биздин аэропорт жабык. Кайсыл жактан самолет келе турган болсо, чартерный рейсти макулдашсак, анда кондурганга мүмкүнчүлүк бар. Только өкмөт менен макулдашкандан кийин, туурабы? Ооба, ал жактын мамлекет менен макулдашкандан кийин. Жок, ошо макулдашуу инициатива кимден чыгыш керек? Мисалы үчүн Fly Dubai эмне зарылчылык? Анын мынтип эле жумушу болуп атат. Сүйлөшүп атышат ал боюнча. Ар бир мамлекет менен сүйлөшүп атышат. Азыр эми Можно, да? Сол үлес боюнча толуктап коеюнчу. 3 жолу биздин консулубуз барган Москвадан. Андан тышкары Москвадан. Андан тышкары биздин ардактуу консул иштеп атат аякта, жардам берип биздин жарандарыбызгачы. Акыркы жолу 5-10 апрелге чейин барып келишкен биздин консулдар. Жардамды көрсөтүп атабыз. Андан тышкары эме акча каражатты жардам бергенбиз 160 000 рубльга. И ошол ишти жүргүзүп атабыз да, ошол жардамдарыбыз мененчи. Уважаемые коллеги, сейчас мы будем долго выслушивать про работу МИДа, да, хорошую, правительства, помощь финансовую. Безусловно, мы все понимаем, что работа проводится, переговоры идут, консулы где-то работают. В целом решения ситуации нет. Четкой картины нет. Уважаемые коллеги, мы с вами вот сейчас выяснив, да, что обсервации есть, в принципе, по согласованию чартеры могут садиться в Кыргызстане и так далее, понимаем, что, значит, точечные какие-то действия происходят, но стратегии нет. И по словам вице-премьер-министра, значит, Буронова, сейчас дать эту информацию достаточно сложно. У меня есть предложение по этому поводу. По решению, предложение первое. И второе, по завтрашнему заседанию и сегодняшнему решению комитета. Прежде всего, я считаю, что очень важно, значит, отметить, да, что есть большие недостатки в этой работе по мигрантам со стороны правительства. Это нужно признать. Следующее, значит, составить понятную карту, понятную депутатам Чогорку Кинеша, гражданам, самим мигрантам по каждой стране, количество людей, в какой ситуации находятся, финансово-социальный статус, скажем, положение и так далее, какие нужды и потребности, чтобы это было четко понятно, какие варианты решения проблемы по каждой стране, где есть наши соотечественники, и представить в Чогорку Кинеше завтра на заседании эту информацию. Следующее, определить потенциальную потребность, сумму финансирования, которая потребуется для того, чтобы поддержать на местах наших граждан в случае, если нет возможности сейчас каким-то образом вернуть на родину. Сколько денег нужно? Очень простой и конкретный вопрос. Причем деньги из государственного бюджета или из фонда, на который поступают денежные средства. Правительство должно определить сумму, источники. Поскольку такая поддержка есть. Сейчас нужно поблагодарить наши диаспоры,
наших соотечественников, да, и иностранных граждан, которые так или иначе финансируют, помогают тем, кому нужна помощь, и на месте как-то их поддерживают. Но эти деньги уже заканчиваются. Нужно определить государственные механизмы государственной поддержки. И поэтому вот эти пункты я предлагаю включить в проект решения завтра, предложить от, значит, 2 комитетов вынести на рассмотрение Жогорку Кенеша вопрос о получении полной информации со стороны правительства по указанным вопросам. Карта, меры, действия, финансирование. Рахмат. Мирлан Канатбекович, жиынтықтайлы. Мен жиынтықта мен жөн эле оңдоп кетейин дейм. Жиынтықтайлы, акыркы сөз. Мирлан Канатбекович. Наталья Владимировна, если вы согласны, давайте не будем трогать деньги фонда. Фонд обеспечен для обеспечения спонсорские деньги для проблем Кыргызстана. То есть это медики, это медикаменты, это медизделия. В бюджете есть деньги. И спонсоры, те, которые помогают мигранты за границей, у них тоже есть деньги. Но в бюджете деньги эти есть. Мы должны вывести. Мы когда получаем 3 миллиарда долларов в год от них, тогда они хорошие. А сегодня вывозить денег нет, что ли? Деньги есть в бюджете. Рахмат, жиынтықтайлы, урматтуу депутаттар. Анда мен Наталья Владимировнаның сунушун добушка коем. Бул маселе боюнча эртеңки пленаркага өзүнчө кеңейтилген маалымат менен өкмөт келиш боюнча. Бүгүнкү алган маалымат боюнча мен Жанат мырзадан алган маалыматты ушундай түшүндүм. Бизде мына Кубат Алчиевич айткандай 10 миңден ашык койкабыз бар обсервация жаткырганга. Каржылык эч кандай маселе турган жок бул жерде. Бюджеттен бир тыйын талап кылынбай атат. Себеп дегенде мигранттар өздөрү төлөп келгенге макул болсо дагы мен түшүндүм биздин транспорт министрлиги башка кайсы органдар билбейм, ошол демилген өздөрү көтөрүп, ошол Дубайдын аэропорту менен, Москванын аэропорту менен, башка Таиланддын аэропорттору менен демилге чыкпай атыптыр да, менин түшүндүгүм боюнча. Аларда ачык деп атпай. Ошон үчүн мен айтып атам да, бекерден айткан жок Кубат Алчиевич. Мына кечеки тиги Фейсбукта жүргөн бая Нурбек деген жигит Дубайдан айтып атпайбы? Бүгүн дейт 2 самолет Алматыга учуп кетти деп атат. Демек, ал эмнени билдирет? Аэропорт ачык да, значит. Же анда айтыш керек азыр. Урматтуу Жанат мырза, айтышыңыз керек. Жок, ал жалган айтып атат. Мен мына расмий министр катары расмий түрдө билдирип жатам. Дубайдын аэропорту жабык, бул жалган деп, же мындай деп айтыш биз билишибиз керек да. Мен айта албайм, балким ал жалган айтып аткандыр. Мен деле билбейм. Ошон үчүн мен расмий өкмөткө ишенебиз да биз. Ошон үчүн сиздерден сурап атам. Кыскача мен айтып кетейинчи. Вот мы сейчас со многими странами напрямую разговариваем. Такая ситуация не только у Кыргызстана, такая ситуация у всех стран. Даже у России, где вот огромное количество россиян сейчас застряли за границей. И также каждый рейс они обсуждают и в ручном режиме решают эти вопросы. Я просто хочу, можно я вот по турецкому? Руслан Акбаевич сказал, что посол Турции в Турции наш там все, оказывается, решил, и только мы не работаем. На самом деле это не так. Он прекрасно знает, что это не так. Это отношение двух авиационных сторон. Жанат мырза, аны эртеңке калтыралы, посол башкалар боюнча. Эгерде азыр айта албасаңыз, бул аэропорт ачык, жабык деп айта албасаңыз, анда болду, жыйыштыралы, башка сунуштар жок болсо мен добушка коем, эртеңкиге палатага ушул маселени боюнча өкмөт маалымат алып келүү боюнча. Ким макул? Каршы калыш жок, рахмат. Бул маселе боюнча келгендер бара берсеңиздер болот.